Biz bilбейбиз кайсы амалыбыздан Алла Таала ыраазы болот. Азыр ушунчалык сырткы захири болгон амалдарга көңүл буруп калдык. Улам карасаң умрага кетип аткан инсандар. Жамаат болуп умра. Ажылыкка карасаң жамаат менен ушунча ажыга барган, умрага барган, бир жол эмес 5 жол умрага барып келдим деген инсандар көбөйүп кетти. Бирок бир жол умрага кетип атканды ойлодукпу? Умрага баратканда $1000 азында, болбосо $1,500 акчам кетет экен. Кошунамдан бир сурап көрөйүнчү. Мүмкүн баласы 30га, 35ке чыгып, үйлөнгөнгө акчасы жоготургандыр. Бул сапар Алла разылыгы үчүн, пайгамбардын разылыгы үчүн умрага барбайын дагы, ошол умрага кеткен $1,500 ушуга кылып белек кылып берейинчи. Баласын үйлөсүнчү ушул. Ата-энеси кары баратат деген инсан болуп жата барабыз да. Барабыз, ажыга барып сүрөткө түшөбүз сааттын астында. Facebook'a чыгарабыз. Ажылыкка барабыз, сүрөткө түшөбүз. Бүт бар реклама болуп кетти го. Алла Таала айтат: "Иннама ятакаббалаллаху минал муттақин" дейт. Албетте Алла Таала таква инсандан гана кабыл кылам дейт. Болду, бүттү. Таква инсандан гана кабыл кылам дейт. Пайгамбарыбыз айтат: "Рубба саим лайса лаху мин сауми иллал жуу вал аташ." Канчалаган орозо кармаган инсандар бар дейт. Алардын орозосунан ачка жүргөндөн суусагандан башка эч бир пайдасы жок дейт. Эмне үчүн өзүбүз алдашыбыз керек? Ошон үчүн намаз окуп атабыз. Намаздын пайдасын көрдүкпү? Намаздын пайдасын Алла Таала Куранда эмне дейт? Инна-ссалата танха анил фахшай вал мункар дейт. Албетте намаз сени жамандыктан тыят дейт. Намаз окуп жамандыктан тыйылбай жаткан болсок, анда ал намаз болгон жок. Алла Таала башка аятта айтат: "Я айюхаллазина аману" Эй момун инсандар, эй иман келтиргендер, сиз менен бизге кайрылат. Истаину бис-сабри вас-сала дейт. Алладан жардам сурасаң, кантип жардам сурайсың Алладан? Алла Таала өзү Куранда айтат: "Истаину бис-сабри" дейт. Сабырдуулук менен жардам сура дейт. Сабырдуулук менен. Бул дүйнө кыйынчылыктын дүйнөсү. Акыретке барганда жыргай турган дүйнө ал. Кыйналбайсың, жатасың. Жатып кой, эңсеп койсоң, тамак келет ал жерде. Бул дүйнөдө кыйынчылык бар дейт. Мүмкүн ушундай жаш сүйүп жүргөн балаңды машина уруп кетиши мүмкүн. Ушундай апа деп дуасын алып жүргөн апаң каза болуп калышы мүмкүн. Же болбосо ушундай чоң байлыгың жок болуп кетиши мүмкүн. Ошон үчүн Алла Таала сенден кантип жардам сурайын десең, эң бир жакшы жол эмне дейт? Истаину бис-сабр дейт. Сабырдуулук менен жардам сура дейт. Бул дүйнө ушундай дейт. Бул дүйнөдө кыйынчылык бар дейт. Ата-эне баласына доо бергенде айтат го: "Эч бир кыйынчылык көрбөгүң балам." Баласын үйлөгөнгөндө айтат: "Эч бир кыйынчылык көрбөгүлө балам. Эч качан оорубагыла" дейт. Жок, бул дүйнө андай эмес. Бул дүйнөдө кыйынчылык болот. Бул дүйнөдө ооруу болот. Бул дүйнөдө жоготуу деген болот. Бирок ошонун баарына сабыр кылсаңыз, Алланын ыраазылыгына жетесиң дейт. Сабыр кылсаң бактылуулукка жетесиң дейт. Истаину бис-сабри дейт. Сабырдуулук менен. Жана дагы эмне менен Алла сенден жардам сурайын десең, вас-сала дейт. Намаз менен дейт. Намаз. Намаз менен Алладан жардам сурашыбыз керек. Жок, биз көпчүлүгүбүз намаз окуганда бул мойнумдагы парызым, мойнумдагы милдет бул. Эртең күнү бул карыздан кутулушум керек. Кудайдын карызы бул деп окуйбуз. Жок, бул намазды Алла мага белек кылып берди. Бул намаз аркылуу Алла менен байланышамын. Бул намаз аркылуу өзүмдүн муктаждыгымды сураймын деп. Ошондой ниетте окушубуз керек. Ушул намаз аркылуу мен жамандыктан арыламын деген ниетте окушубуз керек. Жок, анан Алла Таала эртең күнү кабыр карганда намаз не болду деп сурайт. 5 вакыт намаз не болду? Окудуңбу? Окусаң тосуп кар деп. Ушуна коркуп, үркүп окусаңыз ал жардам бере албай калат. Намазга ушундай сүйүү менен, айшык дейт, махаббат менен окушубуз керек. Ошондо гана ошол намаз сизге жамандыктан тыят ошол намаз. Алла Таала ошол аяттын аягында эмне дейт? Вастаину бис-сабри вас-сала. Сабырдуулук жана намаз менен
менден жардам сурагыла дейт. Инналлаха маас-сабирин дейт. Албетте дейт. Албетте Алла Таала маас-сабирин, сабырдуу инсан менен биргемин дейт. Көрдүңүзбү? Сиз Алла менен бирге болгоңуз келеби? Сиз каалайсызбы азыр жаныңыз ушундай чоң бир аалымдын жанында жүрүштү каалайсызбы? Баарыбыз каалайбыз. Чоң бир аалым менен кошуна болгонду каалайбызбы? Пайгамбар менен кошуна болгонду каалайбызбы? Каалайбыз баарыбыз. Чубак ажы менен умрага барганды каалайбызбы? Абдышкүр Дамулла менен барганды каалайбызбы? Ошолорду машинебизге олтургузуп алып айландырганды каалайбызбы? Баарыбыз каалайбыз. Бирок Алла Таала эмне дейт? Эгерде сен мен менен бирге болууну кааласаң дейт, бул инсандан баары жок болот дейт. Күллү нафсин заиқатул маут дейт. Ар бир инсан бул өлүмдүн даамын татат, бул дүйнөдөн жок болот дейт. Пайгамбарлар өттү бул дүйнөдөн. Бирок жалгыз кала турган, жалгыз зат, түбөлүктүү зат бул Алла. Алла Таала айтат, сен мен менен бирге болом десең дейт, эмне кылышың керек дейт. Инналлаха, Алла Таала өзүнүн ким менен бирге болоорун айтып койду. Инналлаха маас-сабирин дейт. Мен сабырдуулар менен биргемин дейт. Сабырдуу инсанды көрсөң, ошонун жанында мен бармын дейт. Намазды окуп, орозону кармап, умрага 10 жолу барып, ажылыкка барып келип туруп, сабырсыз болсоңуз Алла Таала калла дейт, жок дейт. Жок. Биз ушунчалык намаз окуганда, ушунчалык таңкы намаздын бир хикматы, эмне үчүн Алла Таала ушундай ар бир намазды ушундай убакыттарга бөлүп койгон? Бир хикмат, толтура хикматтар бар. Ошонун бир хикматы ушунчалык адам баласына таттуу нерсе бул уйку дейт. Уйку. Ошончалык уйкун келип турганда келип тур тамак ич десе да жок. Кийин жейм деп тамакты да таштайбыз. Баланы да түртөбүз, башкасын да түртөбүз. Уйку турганда, уйку көзгө келип калганда бүт баарын кечиребиз. Жолдон машина менен барасаң да уктап кетсең кеттиң авария болуп. Уйку ушунчалык таттуу нерсе. Ошондой учурда Алла Таала эмне дейт? Кум дейт, тур, намаз оку дейт. Ошондой таттуу нерседен сен өзүңдү үзсөң дейт. Ошондой таттуу нерсени өзүңдү үзүп сабырдуулукка жете турган болсоң, анда сен мен менен бирге болосуң дейт. Бул намаз менен сабырдуулукту Алла Таала бир аятта чогуу алып келгенин бир себеби, намаз бул инсанды сөзсүз сабырдуулукка тарбиялайт. Ушундай чарчап, алсырап турасыз кечинде. Жумуштан келдиңиз, куптан намаз окуш керек. Алла Таала менен байланышайын деп, ушундай жакшы ниетте Алла Тааладан жардам сурайын деген ниетте окушубуз керек. Ошондуктан сиздерге айтып кетчү нерсе, ушундай пайгамбарыбыз айтат, инсандардын эң бир жакшысы башка бир инсандарга пайда келтиргени дейт. Ошондуктан сиз менен биз загын өзүбүздү гана ойлоп калбастан, өзүбүздүн гана ибадатыбызды ойлоп калбастан, жалпы үммөттү ойлойлу, жалпы кошуналарды ойлойлу, башка бирөөдүн көйгөйүн чечип бергенге аракет кылалы, ойлонолу, башка бир тууганыбызда, кошунабызга кандай жардам керек болсо ошого умтулалы.